Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бүгүн 28 август Абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун баласы Дастан Садыр уулунун акыркы сапарга узатуу зыйнаты Ысык-Көл облусунун Кең Суу айылында өтүп жатат. Садыр Жапаров баласына топурак салууга келди. Дастандын бейишин берсин деген тилегиңиздер кабыл болсун. 2 жыл мурда атамды, анан апамды, эми баламды жоготтум. Бул Кудайдын буйругу экен. Негизи жакынынын тажыясына катышууга жол берилбейт экен. Мыйзамда жазылбай калыптыр. Мени уулумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына жөнөткөнү үчүн Жээнбековго рахмат. Аз да болсо көк сөөм канды, деди Садыр Жапаров. Андан ары саясатчы уулуна эки дүйнө ыраазы экенин билдирди. Дастан, уулум, мени кечир. Сени үйлөнтө албай калдым. Эң оору балаңды, ата-энеңди жоготуу экен. Ичимден кан өтүп турат, деди ал. Маркум тууралуу Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров буларды айтып берди. Садыр менен келин үйлөнгөндө, а дегенде ушул үйдө жашашты. Дастан ушул жакта жүрүп чоңойду. Абдан ичибиз ачышып жатат. Үйлөн десек атам камакта болсо кантип үйлөнөт элем, дечү. Ага карабай үйлөндүрүп койсок, балким мындай иш болмок эмес, деп өзүбүздү күнөөлүү сезип жатабыз. Садырдын башынан 7 жылдан бери ар кандай сыноо кетпей жатат. Иним камакта болбосо, балким Дастан мотоцикл айдамак эмес, балким ал жака бармак эмес деген түрдүү ой басат экен. Жаназа окулуп жаткан учурда Садыр Жапаров Дастан, уулум, мени кечир, сени үйлөнтө албай калдым, деди. Менин балама президент өзү чалып буйрук берип алып келгиле деп буйрук берген экен чоң. Мен мына катышып энемди, баламды өз колум менен узатып ичине көктөрүп туупта. Сондуктан Коронбай Шарыповичке терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Анан эми эң оору ата-эне менен баладан айрылган экен. Ичинен кан өтүп кетет. Баарыбыздын башыбызда жамандык бар. Мына ушул жерде турган туугандарга, туугандарыма, баардыгыңыздарга жамандыкты Кудай кечинен берсин деп тилейм. Миң мертебе тилейм атам. Кудай жамандыкты кечинен берсин. Жакшылык болсун. Сен Дастан уулум. Мени кечир. Сен үйлөнтө албай калдың. Каршыма жаштай. Үйлөнүп балам. Ekibine razıyım babam. Ekibine razıyım. Beni geçti babam. Allah.